Бишкек шаары негизинен эки жер алдындагы суу казынасынан суу ичет. Орталыш суу казынасы Аларча дарыясынын нугунда жайгашкан. Эсептөөлөр боюнча ал секундасына 6,5 метр куб суу берет. Орталыштын аймагында жалпысынан 600 скважина курулган. Учурда анын 250сү иштейт. Алар Бишкек шаарынын түштүк батыш аймагындагы калкты жана Сокулук районунун айрым айылдарын ичүүчү суу менен камсыздайт. Экинчиси Аларча суу казынасы Аламүдүн дарыясынын нугунда жайгашкан. Ал секундасына 9,5 метр куб суу берет деп эсептелинген. Суу казынасынын аймагында 1200 скважина курулган. Анын 600дөн ашуун иштейт. Алар Бишкектин чыгыш жана түндүк аймагында, ошондой эле Аламүдүн районунан Сокулукка чейинки айылдарга суу берет. Ошол эки суу казынасынан суу чогулуп, Бишкек шаарынын калкына суу берип турган 37 суукана бар. Ар биринде ондогон скважиналар жер алдынан суу тартып берип турат. Сууканалардын ичинен эң чоңу Орталыш. Ал шаардын 43%-ын ичүүчү суу менен камсыздап келет. 93 жыл мурун Орталыш сууканасын куруп жаткан кезде суу булак болуп, жер бетине агып чыгып турган. Азыр болсо таза суу 250 метр тереңдиктен сордурулат. Ушунча кичинекей эле суу да? Жок, бүгүн аз экен, негизи көп. Бирок мындай булактар көп. Бир 4-5 булак бар экен. Ар кандай жерлерден кирип, чогулуп, анан астында эмелер бар экен, очистные сооружения деп коет. Сууну тазалаган жерлер бар экен. Анан тазалап, анан кийин насостор аркылуу биз шаарга берип атабыз. Ичкенге, ичүүчү сууга. Ичүүчү суу. Бул негизи көбөйөт окшойт, кечкисин көбөйөт. Кечкисин көбөйөт. Изи турат деги жерде. Бул ушул латоко толо келеби? Толук келет, латоко, бирок кээде өзү билесиз, былтыр бизде бир окуялар, бир жаман окуялар болчу. Суу жетишпей калып, ошол эле 5-майдан баштап суу маселеси аябай көтөрүлдү. Могул Латокто суу жок болчу. Аз болчу. Кээ бир сааттарда вообще жок болчу. Бирок ал былтыр болчу. Быйыл ошол бир топ маселелер чечилди. Мисалы, Мореке келаткан суу азыр барып туруп, түз эле көлгө түшөт. Былтыркы жыл менен салыштырсак, 3 жаны көл салынды. Бул резервуар деп коет. Жаны, анан кийин эскилер тазаланды. Дагы скважиналар бар экен. Ошолор аркылуу биз жердин астынан сууну да чыгарып атабыз. Мисалы, алар 300дөн ашык скважина бар экен. Былтыр жаны бир оборудованиялар келди. Ошол скважиналар тазалоо оборудованиясы келди. 10дон ашык скважиналар тазаланды. Мисалы катары айтсам, эгер 2 эсе көбөйдү да, ошол эле скважиналардын берген суусу көлөмү 2 эсе көбөйдү.